Арбаңыздар. Бүгін біз Жусуп Баласагын атындағы Кыргыз Улуттук университетинин Тил илими институтунда отурабыз. Мындагы Тил илими институтунун кафедра башчысы, филология илимдеринин доктору Айман Акынбекова менен белгилүү Молдо Нияздын чыгармачылыгы боюнча маек курмакчыбыз. Анда эмесем, Айман айым, мен атайын сиз менен маектешкенге кызыкканым ушул Молдо Нияздын өмүрү кызык, анын чыгармачылыгы кызык. Анан сиз ушул Молдо Нияздын өмүрү боюнча, чыгармачылыгы боюнча көптөгөн илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп жүрөсүз да. Ошон үчүн мындай көпчүлүк элге да кызык болуш керек. Анан дейле ушул теманы тандаганыңызга кызыгып атам да. Негизи эң биринчи эле илимге кадам бул тема тандоодон башталат да. Тема тандаганда дагы кызыккан темадан, өзү кызыккан темадан иштеш керек. Мен ишенем, сиз аябай кызыктыңыз. Анан ошону баштадыңыз да. Анан арасында дагы суроолор болот. Биринчи ошол теманы кантип тандап калдыңыз? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Рахмат эже. Бул тема тандоо чын эле өтө көйгөйлүү маселе болуш керек. Анткени ага канчалык деңгээлде тишиң өтөт, өтпөйбү деген сыяктуу ар кандай суроолор жаралышы да мүмкүн да өзүңдө да. Анан бул теманы тандаганда алгач илимий жетекчим Токтосун Акматов эле да. Өзү өтүп кетти, агайдын өтө күчтүү, окумуштуу эле өзү учурунда. Анан бул агай ошо чакырып, анан ушул теманы сунуштады. Молдо Нияздын чыгармаларын тилиндеги өзгөчөлүктөр деген темада изилдөө ишин жүргүзөсүңбү деп. Анан макул деп бир сыйра китепти алып окуп чыктым. Окусам, бул түштүк батыш диалектисинин өкүлү экен. Анда диалектилик өзгөчөлүктөр өтө көп орун алган экен да. Анан мен өзүм түндүктүн кызы болгондон кийин, мен ошону сурайын дедим. Ошо түштүктүн диалектиси, мисалы үчүн, ар ким өзүнүн диалектисиндеги өзгөчөлүктөрдү сезбейт. Анткени ошол чөйрөдө чоңоюп, ошол чөйрөдө тили калыптанып калган да. Анан адабий тилден айырмаланган деп айырмалай албайбыз да. Ар бирибиз өзүбүздүн диалектибизди. Мен бүгүнкү күндө дагы диалектологиядан сабак берем. Анан адабий тилден өзгөчөлөнгөн ушул тилдеги өзгөчөлүктөр деп туруп, ар бир региондун тилиндеги өзгөчөлүктөрдү айтып келгенде, ушунун кайсыңыз адабий тилде деп студенттерге суроо берсең, алар өздөрүнүн диалектисиндеги сөздү ушул адабий тилде деп талашышат да. Айман айым, мага жаккан жери ушул болуп атат да. Мен эмнегедир буга чейин ойлонбоптурмун. Ар ким өзүнүн диалектиси дейт. Мисалы үчүн түндүктүн кыз Таластансыз, Таластан. Анан андагы говорлорду, эми биринчи диалектилик өзгөчөлүктөрдү сиз билесиз да, чын эле. Анча мынча баркына албайсыз. Анан мисалы үчүн ошо түштүк батыштан өсүп чоңойгон бирөө болсо өзүнүкүн байкабай калышы мүмкүн да. Ушул кызык экен аябай. Байкабайт да. Анан мен китепти алып окуганда эле андагы адабий тилден айырмаланган өзгөчөлүктөр өтө көп экендигин байкадым да. Анан тереңдеп улам кызыгып баштадым. Буну окуп баштап, анан изилдей турган нерсе, изилдегенге бул мен үчүн жеңил экен деп ойлодум да. Анткени көрүнүп атат адабий тилден айырмаланган, түндүк диалектиден айырмаланган тилдик өзгөчөлүктөр фонетикасында, грамматикасында, лексикасында аябай көп экендигин байкадым да. Анан жакшы тема өрттүр агайым деп аябай сүйүндүм. Бул теманы кийин изилдеп жүрүп, анан багы материал топтоп, аны менен таанышып, бул боюнча кимдер изилдөө иштерин жүргүзгөнбү, жүргүзгөн эмеспи, эмне себептен агай бул теманы көтөрүп чыкты деген суроолор жаралып, анан кийин ошондой материалдар топтогондо бир журнал колума тийди. 1989 жылы Болот Юнусалиевич Мураталиевдин, академик агайдын макаласы чыгыптыр. 89 жылы Ала тоо журналынын 1-санына. Ошондо агай жазыптыр да, бул Молдо Нияздын чыгармаларын тилчилер изилдеш керек. Бул алтынга алмашкыс өтө баалуу эмгек. Бул кыргыз тилинин тарыхын аныктай турган эмгек деп жазыптыр да. Ырматылык Болот агай көзү ачык эле киши болгон. Көзү ачык киши болгон экен. Анан себеби бул агай, Болот агай ошол Молдо Нияздын кол жазмаларын Ошко, Баткенге барып, кол жазмаларын чогултуп алып келип, улуттук
Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондусуна өткүзгөн экен да, 3 кол жазма китебин анан каттарын алып келип өткүзүптүр. Ошону өткүзгөндүгү үчүн 52-жылы балдарынан, урпактарынан изилдеп, истеп жүрүп атып арам таптыр да. Анын ар кайсы тарыхындагы, ошо тапкан тарыхында бүт неме гезит бетине Омор Соронов агай жазып чыгыптыр. Юнусалиев өзү жетишпей калган окшойт. Анан ошону кол жазмаларын алып келип өткүзгөндүгү үчүн агай ошо улуттук университеттин ректору болуп турган мезгилде куугунтукталып, жумуштан алынып, таптакыр эле саат да бербей жумуштан чыгарылып, анан мындай катуу ооруга чалдыгып, анан ошодон улам көз өтүп кетиптир да, ошо кол жазманы өткүзгөндүгү үчүн эле. Анткени бир мезгилдерде бул неме кол жазма 19-кылымдагы жазгы чакандардын чыгармалары ошол мезгилдеги идеологиялык көз карашка багыты туура келбегендиктен буларды изилдемек түгүл, алардын кол жазмаларын издеп таап чогултуунун өзүнө дагы тыюу салынган экен да. Анан ага карабастан агай ошол издөө салып жүрүп алып келип, анан кийин ошо кол жазмалар фондусуна өткүзгөн экен. Анын үстүнө молдо кылышта деле ошондой куугунтук болбоду беле? Саманчинге ошондой куугунтук болду, кандидаттык диссертациясын жактагандан кийин. Молдониязга да ошондой болуптур. Анткени булар улуттук баалуулуктарды, улуттун кызыкчылыктарын көздөгөндөр да. Ошон үчүн союздун мындай саясатына туура келбей калган да, Ошол учурда булардын мезгилинде ошо орустар жаңы кыргыз жергесине көчүп келип отурукташып баштаганда, алардын келгенин, алардын тили, алардын дини буларга мындай жаккан эмес экен да. Анан Молдонияздын чыгармасында көбүнчө ошолорго каршы жазган да. Мындай жакпаган жактарын аябай каты мындай өзгөчөлүк көрсөтүп туруп жазган да. Анан ошон үчүн булардын чыгармаларынын баардыгы убагында өрттөп, үйлөрүнөн издеп таап, өрттөп ошо жок кылганга аракеттерин кылган экен. Анан эме балдары, анын неберелери тиги пленкага китептерин, кол жазмаларын ороп, жерди казып, ошо көмүп, анан ошентип сактап келишкен экен. Кандай сонун, урпактары сактап калган экен да. Анан муунга өткүзүп берип келген экен да. Анан ал учурда дагы китеп өтө көп болбогондуктан кызыгып окугандар аябай көп болгон экен да. Атаңдын китебин мага берип турчу, мен окуп алайын дегендер көп болуптур. Анан бирок окуп анын өздөрүнө жаккан беттерин айрыгандары дагы көп болуптур да. Жакпай калган жерлеринби? Жок, өздөрүнө жаккан жерлерин жаттап алыш үчүн айрып алып калып, анан китептин өзүн берген ушундай учурлар көп болуптур. Анан ошо урпактарынан кийин Омор Соронов агай интервью алып, анан кийин китепти колго алып өткүзгөндө ошондой маалыматтарды угуп, анан ошонун баарын гезит беттерине жазган экен да. Молдонияздын мындай өмүр баянына сүңгүп кирсек, мындай кыдырып жер беттерин, анан ошол менимче көз карашын, анан маалыматтарды арбытып, көрүп, жер кезип, адамдарды аралап, ошондой кылып дети Кытайга чейин барып келген дейт, өмүр баянын кызыктуу жерлеринен эле мындай үзүндү айтып берсеңиз. Ооба, бул негизи Молдонияздын ата теги мындай билимдүү адамдар, билимди баалаган, билимдин артынан түшкөн адамдар болгон экен да. Анан бул Молдонияздын кичинекей кезинен баштап кат сабаты жоюлган адамдар болгон экен. Ошон үчүн Молдониязды окуткан экен атасы өзү, Эрназар. Өз кичинекейинен баштап тамга таанытып, анан окуганды үйрөнгөндөн кийин атасынын бир тууганы аны алгач Коконго алып барып окутат, андан кийин Кашкарга алып барып окутат. Кашкар ошол учурда, ошол мезгилде билимдин очогу болуп турган экен да. Анан ал жерден окуп, анан ал билимин жакшы мындай өркүндөтүп көндөн кийин өзү немеге Кара Тегинге, Самаркандка, Маргаланга барып окуган экен да, билим тереңдетип. Ошентип атып бул араб, фарс, өзбек, тажик тилдерин аябай жакшы билгендиги китебинен, эмгектеринен, чыгармасынан даана эле көрүнүп турат да. Анан чыгармаларында арабча менен фарсча элементтер көбүрөкпү? Көбүрөөк. Анан ошол жактан билим алгандан кийин бул
акындык өнөрүнө бунун апасы аябай мыкты кошокчу болгон экен да. Анын акындык кичине таланты да бар экен. Ошол энесинен өткөн окшойт. Жокбосо билим алгандын баары эле акын боло бериши мүмкүн эмес да. Булардын огутунда бар экен да. Ошентип ал акын болуп анан өзү дагы терең билимдүү болгондон кийин ошол мезгилде мамлекетти башкарган белгилүү адамдар менен кошо жүргөн экен да. Эл аралап, мисалы үчүн ошол ырында таласта болгону, Кочкордо болгону, Нарында, бүт ошо Кыргызстандын бардык жеринде болгондугу жөнүндө берди көргөм, терди көргөм деп анан ошол жерлердин дагы асыл сапаттарын эмнеге баягы жер кыртышы эмнеге ылайыктуу экендигине чейин чыгармаларында жазган да. Ушунчалык билими аябай терең болуп турду ошол мезгилде эле. Чыгармаларында ошолор да чагылдырып тур. Ошолор да чагылдырып тур. Бүт Кочкор неме Топостун кени Кочкордо, анан бүт ошо кайсы жерде эмне баалуу нерселер бар болсо Кыргыздын баалуулуктарын ошонун баардыгын жазыптыр да. Анан кызык экен. Аябай кызык. Анан сиз айткандай ошо жанагы араб фарс элементтери барбы деп айтканыңызга, мен биринчи негизи 2001ден баштап ошо Молдониястын чыгармасынын тилин изилдеп келе жатам да. 2001де алгам теманы. Ошодон бери үзгүлтүккө учуратпай бүгүнкү күндө деле бүгүнкү күнгө чейин бир 70ке барып калды. Ошол Молдониястын өз оюнча эле жазган макалалардын жыйнагы 70ке барып калды. Анан ошол 3 китеп жаздым. Анын бирөөсү чыкты, экөөсү азыр даяр турат. Буюрса ошо жылдын аягына чейин чыгарам деген өзүм немем бар да, үмүтүм бар. Анан оюм бар. Анан бул ошондо биринчи кандидаттык иште дагы диалектисин изилдегем. Диалектисин изилдегенде ошол Санат Жигарастар деген чыгармасынын бардыгын карточкага жазып чыктым. Ичиндеги сөздөрдүн кызматчы сөз экенине карабастан ар бир сөзүн бирден карточкага жазып чыктым. Ошондо 2041 сап ырдан 15973 сөз карточка топтодум. Ошончо сөз топтолду. Анын ичинен кайталанылбаган формасы 2422 болду да. Мына ушул жерден бир нерсе сурайын да. Мына макул арабча, фарсчаны эми баягы Кыргызстандын түндүгүнө караганда өзгөчө түштүк батышта баягы тажик элинен, арабтардын, фарстардын таасири. Эми тажик эли фарси тилдерге кирет да. Анан арабтар келип, анан Өзбекстанда, өзбек мамлекетинде элдерде ошол аябай көп да. Арабча, фарсча элементтер. Анан алар түшүнүктүү, эми канча пайыз болсо дагы. Анан менин кызыккан нерсем баягы тилдин эволюциясы боюнча ушул түштүк батышта Молдонияздын чыгармасында кездешсе керек. Түштүк батыш диалектисинде байыркы кыргыз элинин элементтери сакталган да, кызык. Биз диалекти деп мындай жээрип атпайбызбы? Бирок аларда байыркы мезгилдеги бүтүн элдер колдонгон, кыргыз эли, деги эле түрк элдери колдонгон элементтер бар да. Табыш жөндөмөнү мисалы үчүн биз сынга адабий тилде токтосок ал сыны болуп кетет, Андан башка дагы көптүк сандын лар мүчөсүн байыркы мезгилде атобуштордо да этиштерде колдонгон да байыркы мезгилде. Кийин белгилүү гана элдерде калып калды, бизде болсо этиште колдонулбайт да. Ошол эле этиштеги лар ошо түштүк батыш диалектисинде колдонулат. Ушул Молдониязда ошол накта өзүбүздүн байыркы тилде колдонулгон элементтердин азыркы Молдониязда да колдонулушун байкадыңызбы? Ооба. Мен ошо жанагы биринчи берген сурооңузду аягына чыгарып коеюн, азыр анан айтам. Ошол 2422 сөздүн ичинен бүгүнкү күндө бизде араб сөздөр менен фарс сөздөрү сиңип кеткен сөздөр бар да, биз айырмалай албай калбадыкпы? Ооба. Өздөштүрүлгөн сөздөрдөн башка таптакыр түндүктө да түштүктө да кездешпеген 2014 фарс сөзү, Иран сөзү, 2007 араб сөзү кездешет да. Таптакыр тааныштыгы жок. Ошол араб менен фарс сөздөрбү же биздин түрк сөздөрүбүз архаизмге өтүп кеткен сөздөрбү? Жок,
таза эле мындай таза эле араб сөзү, таза эле фарс сөзү да. Анан араб иран сөздөрү 33 араб иран сөзү кездешти экен. Оңгосо араб сөз болушу дагы мүмкүн, мүчөсү неме фарс тилинен кирген. Мисалы үчүн кана деген мүчө бул фарс тилинен кирген да. Деп кана аларда хана деп айтылат, аларда маани берүүчү сөз катары эле колдонулат. А бизде аны биз сөзгө улап, биз аны мүчө кылып алдык да. Ошол сөздүн мүчөгө айланган формасы. Ошондой сөздөрдөн 33 сөз кездешти. Анан бул негизи ошол акындын Молдониястын ошо араб фарс тилин мыкты билгендигин далилдейт да. Намихрим, Наширдех, анан ошол сыяктуу таптакыр төндүк түштүккө мындай тааныш эмес сөздөр орун алат. Ошолорду изилдедиңиз да? Изилдедик. Биринчи кандидаттык иште. Анан бирок ошентсе дагы бизде мындай маселе бар да. Буну эмне себептен мен алып чыктым? Буну мен илимий жетекчим сен ушинтип аныкташың керек деген деле тапшырма берген эмес. Бирок негедир мен өзүмдө бир ушундай бир бул анда тажик эмеспи? Же өзбек эмеспи деген сыяктуу суроо өзүм жараттым да. Анан буну аныкташым керек экен дедим. Буну кыргыз экендигин аныкташым керек экен деп, анан ошон үчүн карточкаларды түзүп чыкканга туура келди. Аны мен чынында буга чейин азыр барып жүрөм, бирок буга чейин мен түштүк тарапка барган эмесмин. Анда жашыраак 30ка да чыга элек кезим болчу. Анан ал учурда бар элек болчумун. Баткен кайсы жерде жайгашып, анан тиги Молдониястын айылы кайсы жерде жайгашкандыгын деле, Кызыл Кыя каерде жайгашкандыгын деле мен билчү эмесмин. Бирок ошону изилдеп, картадан да карап, ушинтип атып караганга туура келди. Анан көрсө дагы бир маселе келип чыкты. Бул Молдониястын жанагы Өзбекстандагы Хамза Хакимзада деген белгилүү акыны. Бүгүнкү күндө биз жанагы Алкул Осмонов, ушул сыяктуу Байдулла Сарногоев сыяктуу аябай атактуу акын болгон экен өз доорунда. Ошол Молдониястын немеси баласы деген маалыматтар чыкты да. Анан аны изилдеп баштасак, көрсө ал жанагы Оштогу анклав бар экен да. Неме анклавдын аты кандай эле? Ошол Хамза Хакимзада жашаган жер анклав болуп калыптыр. Ал илгери Кыргызстандын эле жери экен. Анан кандайдыр бир себептер менен Өзбекстанга өтүп кеткен экен да. Анан ал учурда паспорттоштуруу мезгили болгон эмес да, кийин эле пайда болду Союздун учурунда эле. Ошол анклавга өтүп кеткен жерде жашаган, территорияда жашаган, аймакта жашаган элдин бардыгы өзбектин жараны болуп катталып калды кийин. Анан менде ошо дагы суроо пайда болду да. Балким ал ошентип Кыргызстанда эле жашап төрөлүп, анан кийин өтүп кеткенде булардын бардыгы ошоктун жараны болуп паспорт алып ушундай болуп калдыбы деп. Анан Хамза Хакимзада Ниязи да. Ниязи болуп атат ошончу. Анан деп мен бунун урпактарын да изилдеп баштадым да, сураштырып баштадым. Анан Медакадемияда бир жыл сабак берип калдым, 23-жылы, 22-23-тө. Ошондо багы сен кактыксың деп, багы диалекти сүйлөгөн тилинен эле, диалектисинен мен шыр эле баткендик экендигин азыр билем да. Анан бир студент кыздан сурап калдым, сен Баткенден эмессиңби десем, ооба Баткендемин деди. Сен акцентиң билинип атат, диалектиң билинип атат. Сен Найман уруусунан ичкиликтен эмессиңби дедим. Анткени акта ичкиликтер көбүнчө. Ичкилик чоң уруусу да, бул Молдониясында чоң уруусу ичкилик. Анын ичинен Наймандын ичинен Кара Найман деген уруу бар экен. Ошол Кара Наймандын ичинен Кошон деген уруктан экен да бул. А сен ичкилик болсоң Найман эмессиңби десем, Найманмын деди. Молдонияска тиешең жокпу десем, тиешем бар деди. Ал көрсөң Молдониястын 5-чи урпак экен да. Бул Молдонияс 1823-жылы төрөлгөн. Ошондо 19-кылымдын 2-жарымы болуп калат, жашаган доору. 23-чү, ооба, 2-жарым болуп калат. Бул 23-жылы төрөлгөн. Анан тиги мен айтайын дедим.
23 жылы төрөлүп ошол Хамза Хакимзадага байланыштыргыңыз келип атат. ооба туура. Ошол оюм чачырап кетпеди. Анан сурадым айткандай, Хамза Хакимзада небереси эмеспи, баласы эмеспи, кызынын баласыбы же баласынын баласыбы, сен билесиңерби десем, ооба, ал баласы деди. Баласы болушу мүмкүн, сен баласы деди. доорундай салыштырып көргөндө. Баласы деп айтты да, баласы деп ошентип. Сен канчанчысың десем, мен ошо 5-чи урпагым деди. 23 жылы мен айтайын дедим, 23 жылы bunun 200 жылдыгын белгилешти. Урпактар 200 жыл. Аябай жогорку деңгээлде белгилешти. Мен ушунчалык ыраазы болдум. Сиз өзүңүз да барып катышып келдим. Аябай областта жогорку деңгээлде иш-чара өттү да. 2 кылым өтсө дагы ушундай жакшы эскерүү болду. Анын эстелигин тургузушту районго. Жанагы бул өз убагында балдарды окуткан экен. Ал үңкүрүн табышып, ошол үңкүрдү ошонусу да кызык да. Музей кылып жасашты. Музей кылып жасап, жолдоруна чейин жасап, аябай жакшы иштерди жасашты. Президент өзү барып тиги эстеликтен лентасын кести. Бүт областтык, республикалык деңгээлде мындай көрүнүктүү адамдардын баардыгы чакырылып, аябай жогорку деңгээлде иш-чара болуп өттү. Айманай, мен жанагы менин берген суроом тил боюнча жанагы эволюция, тилдин эволюциясында ошо анан кийин ошол диалектисин изилдеп атканда мен ошондо дагы таптым да. Мисалы үчүн фонетикасынан алып карай турган болсок, фонетикада улук, кичик, көпүрүк, курук деген сөздөр бар. Баткенде ошол сөздөр бар. Түштүк, булар негизи кыргыз тилинде биз 3 диалектиге бөлүп окутабыз да. Түштүк батыш диалектиси, түштүк чыгыш диалектиси, анан түндүк диалектиси. Түндүккө эми көл, нарын, талас, чүй кирет, анан түштүк батышка болсо ошол Өзбекстан, Тажикстан менен чектешип турган Баткен, Ош, Жалал-Абадтын райондору кирет да. Ал эми түндүккө жакын жактары түштүк чыгыш диалектисине кирет да. Жанагы ых деген мүчөңүз улук, кичик деген. Азыркы улуу, кичүү деп мурда байыркы мезгилде ых болуп колдонуп, кийин аны дифтонг болуп калып, бизде созулма үндүү пайда болбоду. Бул өзү үндүүлөрдүн, ошол үндүүлөрдүн пайда болушунун эле эволюциясы ушинтип 3кө бөлүнөт. Созулма үндүү 3кө бөлүнөт да. Алгач созулма үндүүлөрдүн ордуна КГ табыштар колдонулган, ошол улук, кичик деген. Анан кийин дифтонгулар, сиз айткандай дифтонгуларга өткөн, андан кийин барган созулма үндүүлөр. Ошолор колдонулат. Орус алфавитин алгандан кийин биз созулма үндүүлөргө айландырганбыз да. Ошондо бул нактак биздин өзүбүздүн тилдеги элемент сакталып. Эми бунун байыркылыгы бул Орхон Эңсей жазма эстеликтеринде дагы созулма үндүүлөр КГ табышы берилген. Бул биздин тилдин байыркылыгын. Анан кийин ошол эволюция болуп азыр болсо адабий тилде башкача. 19-кылымда Молдониястагы ушул КГ созулма үндүүнүн ордуна ушул. Демек Чагатай доорунда колдонулган экен да. Колдонулган. Ошондой эле жана сиз айтып аткандай жанагы лар мүчөсү, бараттар, келеттер деген сыяктуу колдонулган. Ошол түрк тилинде да колдонулат да азыр. Баршаттар деп дагы ышты кошуп дагы андан барып туруп дагы анан көптүктү уюштуруучулар мүчөсүн дагы улап кете берген элементтери кездешет. Ошол сыяктуу эле лексикасында дагы бир топ элементтер бар. Мен кече жакында эле бир нерсени байкадым. Мен өзү ошо Турцияга барып Чагатай тили боюнча материал топтоп, маалыматын алганы барганда күзгү деген сөздү алар айна деп колдонгонун угуп үйрөнүп келгем да. Анан күзгүнү айна дейт турбайбы деп. Анан жакын арада казактар дагы күзгүнү айна деп колдонгонун таң калдым да. Анан анда бул айна деген сөз биздин байыркы сөз окшойт дедим да. Түрк тилдүүлөрдүн байыркы сөзү окшойт. Биз күзгүгө өтүп кеткен окшойбуз деп. Ошону мисал катары мен студенттерге айтып атсам, ошол Баткен тараптагы бир студентим айтат да. Эже, мен чоң ата чоң апаларым дагы илгери күзгүнү айна деп айтчы депчи. Бунун өзү дагы бул ошо тилдин эволюциясына туура келет да. Көрдүңүзбү, ушулар биздин накта өзүбүздүн сөздөрүбүз болгон, анан эволюцияда өзгөрүп кетпедиби? Анан ушул диалекти менен сүйлөйт, диалекти деп эле жери беребиз го.
Анан кандай көз карашта калдыңыз? Ушул изилдегенден кийин сиз эми түштүк батышчы, башкача айтканда баткенчи же болбосо ичкилик диалектисин өкүлү эле болуп калыптырсыз. Мага караганда көптү билесиз. Ошондой эле болуп калдык. Анан мен ошол Молдониястын чыгармасын изилдегенден баштап ошол көз караш пайда болду да менде. Анда бул зонадагы, бул аймактагы тил, бул байыркы биздин тилдин элементтери буларда көп экен депчи. Булардан тескерисинче биз алышыбыз керек экен деп. Бүгүнкү күндө бирок биз ал архаизмге чыгарганыбыз менен кайра жаңырып келип атат. Мисалы үчүн улуг окутуучу деп калбадыкпы? Ооба. Ошентип эле биз кайра киргизе берсек, биз тилибизди тескерисинче байытабыз. Сиз ошол диалектилерди изилдеп туруп, сен тилчи болгондуктан байыркы тилди да билесиз, эволюциясын аябай жакшы көрүп туруп жыйынтыкка келиптирсиз да. А мен болсо салыштырма грамматика аркылуу башка тилдерди, түрк тилдерин изилдеп атып туруп, анан ошондогу окшоштуктарды таап, анан түштүк батыш диалектинин тилине окшошконун көрүп алып туруп, булар сактап калган экен да. Биздин ошол байыркы элементтерди сактап калган экен. Анан биз аны жеребешибиз керек экен. Дегиле диалекти деген бул тил илиминде өзүнчө эле бир казылбаган кенч жатат да. Анан Салжан Жигитов ушинтип айткан да, биздин тилибиз жарды дейбиз, андай эмес, биз баягы архаизмге өтүп кеткен, анан диалектилерибизди изилдеп туруп биздин ушул тилдик корубузга киргизишибиз керек деп эле безилдей берет эле да. Ошону байкадыңыз да? Мен да ошого кошулам да, мен да ошого кошулам, анткени биздин байыркы тилдик элементтер бул түштүк батыш диалектисинде өтө кеңири орун алат. Мен дагы ошого кошулам да. Анан азыр эми немеге баягы тилдик жактан формасы боюнча айтып атабыз. Мен сизден немени сурагым келип атат да. Жана өзүңүз кичине айттыңыз, Молдонияздын чыгармаларындагы ушул маани бар экен деп, дегеле турмуш тиричиликке байланыштуу, кыргыз баалуулуктарына байланыштуу ырларында айтып кеткен дебедиңизби? Андай көп да. Молдонияздын чыгармасында ушул сиз изилдегенде байкаган семантикалык жактан биринчи орунга эмне коюлган экен? Кандай маани коюлган экен? Эмнени мындай жүрөгүнөн айткысы келип, кайра айтып берген экен? Ошол кыргыздардын бүгүнкү күндө биз баалуулуктарына кайра кайтып, ошолорду кайра жандандыруунун аракетин жасап атпайбызбы? Ошолорду сактап калуунун Молдониястын биринчи максаты ошол болгон экен. Карабайсызбы? Башка анткени бул буга чейин эле жанагы Навайнин, Секакинин, Лютфинин чыгармалары менен бул терең сугарылган да. Анан ошол мезгилде алгач биз баягы кайсы элдин үстүнө үстөмдүк кылса, ал өзүнүн динин, тилин, саясатын жүргүзгөнгө аракетин жасайт экен да. Бул нерсенин баары менен бул маалыматта болгон экен да. Анан мен кече жакындан баштап ошол орто кылымдагы жазма адабиятка дагы аябай кызыгып калдым. Ошолордон окуп атып, ошо Навайнин эмгектерин, Навайнин эскерүү жөнүндөгү эмгектерди окуп атып, бир жакшы маалыматтарды таптым да. Ошол Батмановдун эмгегинде жазылат да, негизи 9-кылымдан баштап кыргыздар кайсы кылымдан баштап ислам динин кабыл алгандыгы белгисиз деп айтылып келет да. Бирок ошо 9-кылымдан баштап кабыл алган болуш керек. Бирок анда дагы жана динчилер, ошо динди алып жүрүүчүлөр, араб өлкөсүндөгү динди алып жүрүүчүлөр Орто Азияга келип, ошо соода кылган адамдардын артынан ээрчип жүрүп, ошолорго үйрөтүп атып, өздөрүнүн динин жайылткан деген маалымат болгон да. Бирок мен тарыхты окуп атып, андай эмес, алар үстөмдүк басып алып, анан өзүнүн тилин, анан динди жайылтканга аракетин жасашкан экен да. Ошо басып алуунун биринчи максаты эле тил аркылуу да. Тилди эле багындырсаңыз, сиздин дилиңиз багынат да. Ошол себептен биринчи бисмилла дегенде эле тилден башташат да. Көрүп атпайбызбы? Азыр деле ошондой болуп атпайбы? Анан саманилер Орто Азияны басып алганда, арабтарды Орто Азиядан сүрүп чыгарып, өздөрүнүн тилин, фарсы тилин жайылткан экен да. Ошондо деле тилден башталат да. Ошондо деле тилден башталыптыр. Анан Навайнын эскерүүсүндө өзүнүн эмгегинде жазыптыр да. Ал деле 40 жылдай ошо фарс тилинде эмгек кылып келген экен. Билим алып, өзүнүн эмгектерин жазып ошондой кылган экен да. Анан
кийин багы өзүнүн тилин жогорку деңгээлге алып чыгыш үчүн ошо 40 жыл өтсө дагы, 40 жыл акы эмгек кылса дагы кийин өзүнүн 300гө жакын чыгармасын түрк тилинде жаратыптыр да. Анан ошол мезгилде, Навайнын мезгилинде фарсы тилинде түрк тилдүү элдердин баардыгы өзүнүн эмгектерин фарсы тилинде жазып башташкан экен да. Фарсы тилинде жазган көркөм чыгармалар модага да айландырып жүрдү. Бүгүнкү күндө бизде деле орусча сүйлөгөндөрдү модага айлангандай кылып ушундай бир көрүнүш болуп атпайбы. Анан Союз мезгилинде деле айрымдары өзүнүн чыгармасын, мисалы үчүн Айтматовду алсак деле, ал орусча билим алгандыктан анан өзүнүн чыгармасын орус тилинде жазган. Анткени дүйнө жүзүнө таркаганга бул мындай тил менен таркаш жеңил болгон да. Анан ошол сыяктуу саясат ошол учурда да болгон экен да. Фарс тилинде өзүнүн чыгармаларын жазсак, бул көп жакка таркайт, көп өлкөгө таркайт деген түшүнүк менен ошол мезгилде түрк тилдүүлөрдүн баары өзүнүн чыгармаларын фарс тилинде жазып жайылткан экен да. Анан бирок дини да кетип атат да. Тил да кошо болуп кетип атат. Анан Навайнын эскерүүсүндө ошентип фарс тили менен араб тилинин эмесинде тепсенисинде түрк тили калып калган, өнүкпөй калып калган деп, анан ал кайра өзү аябай мындай түрк тилинде өзүнүн чыгармаларын жазганга аракетин жасап, 300гө жакын чыгармасын жазыптыр да. Анан ошо 15-кылымдын экинчи жарымында түрк тилин классикалык тилге айландырган экен да. Аябай бийиктепкичке жеткизген экен. Анан ал маалыматтар менен мен ойлойм Молдонияз дагы таанышкан болуш керек. Ошол үчүн орустардын кыргыз жергесине келип өздөрүнүн тилин, дилин жайылтуу ага жаккан эмес окшойт. Анткени тилди сактап калуу, элди сактап калуу биринчи орунда экен. Эми Айман Айнур, суроомдун аягында сиздин өзүңүздүн мындан аркы илимий планыңызда кандай максаттарды коюп атасыз? Байкашымча аябай терең кириптирсиз. Молдониязды ошону менен эле болду кылып, мындай байкагандарыңыз боюнча анан башка багытка өткүңүз барбы, же болбосо дагы да Молдониязды терең издей турган маселелер барбы экен? Бул Молдониязды дагы менин көз карашымда бир нече кандидаттык иш, докторлук иш жазса болот. Анткени бунун стилин изилдеш керек, бунун текстологиялык анализ жүргүзсө дагы бир нече түгөнбөйт. Анан мен өзгөчө семантикалык анализде андагы чыгармасындагы амонимдик, синонимдик катыштарды изилдесе өзүнчө чоң бир. Анткени бунун чыгармасында фарсы тилинин, араб тилинин, кыргыз тилинин синонимдик катыштары бар да. Анткени жана ойкаштыкты сакташ үчүн айрым сөздөрдүн ордуна, синоним сөздөрдүн ордуна алмаштырып, ошол фарсы тил, адай тилиндеги сөздөрдү дагы колдонгон да. Ошону менен ыргак аябай жакшы сакталып кеткен учурларда байкалат. Ошондуктан бул багытта дагы терең изилдөө иштерин жүргүзсө, дагы бир өзүнчө диссертациялык бир нече иштер чыгышы мүмкүн да. Жаздырасыз, анан өзүңүз деле ошол багытта улантып иштей бересиз да, ооба, буну мен чыга албай калдым мындан. Ошону айтам да. Чыгышы да Албетте, чыгып кеткенден өзү туура эмес. Өзү туура эмес болуп калат да, ооба. Мен докторлук ишимде мунун чыгармасындагы чагытай тилинин элементтерин алып чыктым. Бул чагытай тилинин элементтери өзү эле жана сиз берип аткан суроо биздин тилибиздин байыркылыгы да, байыркы элементтери. Албетте. Бул мен чагытай тилинин изилдөөнү мен башында кандидаттык ишти коргоп атканда мен оюма деле келген эмес, бирок ошол коргоп жаткан мезгилде көзөтүп кетти. Бүгүнкү күндө белгилүү окумуштуу Ташболот Садыков агай ушундай суроо берди. Мен бир кыскача бир мисалдарды келтирип кеткем да. Ушундай жанагы көпүрөк, курок деген сыяктуу кг тыбыштары менен жазылган байыркы созулма үндүүлөр булар чагытай тилинде да кездешет деген сыяктуу чагытай тилинин элементтери мында бар деп өзүм өтө кеңири түшүнүк албай туруп эле ошону мен айтыптырмын да. Айтканда агай ошондой суроо берди. Чагытай жазмасы боюнча сенин түшүнүгүң барбы, билесиңби, билбейсиңби? Эгер билбей турган болсоң, анда эмкиге сага тапшырма, сен ушуну изилдешиң керек деген сурооду ошондо койгон да. Анан ошол менин жүрөгүмө мындай
орноп калды да деп анан чын эле деп анан чагытай тилин изилдеп анан кийин андагы чыгармасындагы чагытай тилинин элементтерин ошол докторлук иште алып чыкканга аракетин жасадым. Өтө оор жумуш болду бул мен үчүн. Анткени Кыргызстанда азыр бул багытта изилдөө иштери жокко эзе. Ошондуктан Турцияга барып, өзүм каражат менен 3 жолу барып, ошол жактан материалды алдым. Ақтағы изилдеген окумуштуулар менен дагы баарлашып кеңешип, анан түшүнүк алып, анан кийин келип анан изилдеп, үйрөнүп, өзүм үйрөнгөндөн кийин башында туман болуп аткан, анан өзүм үйрөнгөндөн кийин аябай мындай көзгөдөн өзүмдү көрүп тургандай эле андагы элементтерди терип, жыйнап жазуу мага жеңил болду, анан бат эле жазып койгондой болду. Айман айым аягында мен мындай деп жыйынтыктагым келет да. Биздин өзгөчө бизден кийинки муун болуп калдыңар. Биздин муунда өзгөчө албетте филологияда арабчаны, фарсчаны үйрөткөн, жазууну кандай жазыш керек экендигин грамматолог Намазбек Бейшекеев агайыбыз монтип туруп, сол жактан колдун кетишин карагыла деп туруп монтип туруп жазууну үйрөткөн да. Бирок ал жазууну биз эмне бирибизге кат жазуу максатында эле колдонуп калдык да. Кол жазмаларды окутуп, анан ошолорду анализдеп, мынтип эле баягы ошол жогорку окуу жайын бүткүчөң эле уланганда биз азыркы академияда сакталып калган кол жазмаларды окуй алат элек да. Өзгөчө Чагытай доорундагы кол жазмалар көп да академияда. Аны окугандар, улуу муундар аз да. Анан мен сизге ыраазы болгонум ошол улуу муундардын биздин өксүктөрүбүздү Ташболот агай айтып туруп ошону үйрөн деген агайга да рахмат. Агай да абдан белгилүү окумуштуу болчу. Анан сиз ошону кабыл алып туруп, өздөштүрүп, тети Түркияга чейин барып, азыр болсо ошол менен алектенип атасыз да. Ошол менимче сиздин муунда деле, сиздердин муунда деле бизден кийинки жокко эсе да. Ал эми уйгур доорунун аягында, Карахан доорунда орто кылымдан баштап туруп Чагытай дооруна чейин арабча да. Биздин улуу данышмандарыбыз, акындарыбыз, жазуучуларыбыз, билгиндерибиздин жазгандары арабча да. Анан аларды изилдеген эмгектер аз чындыгында. Союз мезгилинде андайга жол берилген эмес. Болсо дагы Молдо Нияз деп туруп, Молдо Кылычтарды изилдегендерди куугунтуктаган го. Анан ошентип туруп өксүк тарабыбызды сиз толуктадыңыз да. Анан ошон үчүн сиз мындан ары дагы ошол билимиңизди андан ары да тереңдетип туруп, кол жазма менен иштеп улантасыз деп ишенемин. Сизге рахмат айтам, чоң рахмат айтам. Урматтуу көрүүчүлөр, биз филология илимдеринин доктору Айман Акынбекова менен Молдо Нияз жөнүндө жакшы маектештик деп ойлойбуз. Дагы кызыктуу маселелер болсо, дагы сиздер менен көрүшүп ушул маселе боюнча маалымат бергенге аракет кылдык. Анда эмесем сиздер менен коштошобуз. Эсен калыңыздар. Рахмат.